Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбагла, ардактуу замандаштар, ардактуу угармандар, баарыңарга жалындуу салам айтам. Бул жогоруда укканыбыздай ыйык жазууну барактайлы уктуруусу. Микрофондо болсо мен Каныбек Маметуулу. Угармандар, ошентип бүгүн биздин 104-чү жолку жолугушубуз. Бул жолу биз ыйык жазуунун 2-чи китебине, Байыркы келишимдин 2-чи китебине кайтабыз. Муса пайгамбардын 5 китебинин, Тоораттын 2-чи китебине кайтабыз. Бул китеп, угармандар, Мисирден чыгуу китеби деп аталат. Аны кыскартып чыгуу китеби деп атайбыз. Уктурууларыбыздын жүрүшүндө ошол кыскартылган аталыш дагы колдоnuшу мүмкүн. Эврей тилинде бул китеп Шмот деп айтылат. Бул ысымдар дегенди билдирет. Анткени Мисирден чыгуу китебинин 1-чи аяты Ысрайыл уулдарынын ысымдарын атоодон башталат. Негизи эле эврей тексттеринде китептер андагы 1-чи сөз менен аталчу. Бул китепте дагы ысымдар деген сөз 1-чи. Кээ Мисирден чыгуу китебинде эч нерсе башталбайт дагы, эч нерсе бүтпөйт дагы дешет. Бул китеп чындыгында, угармандар, башталыш китебинде башталган баянды улантат. Анын аяк жагы дагы ыйык жазуунун 3-чү китеби болгон Лебилер китебин өткүзөт. Бирок бул китепте алдыбызда бир нече олуттуу окуялар турат. Алардын ичинен негизгиси Ысрайыл элинин Мисирден чыгышы. Кудай өз элин Мисирдеги кулчулуктан алып чыккан. Кудай Пасах майрамын түзүп берген. Кудай өзүнө арналган кызматтар системасын түзүп берген. Өзүнүн адилеттигин көрсөткөн осуяттарды ысрайылдыктарга көрсөткөн. Ошондой эле ошол адилдикке жетиш үчүн ар бирибизге Кудайдын жардам эле эмес, угармандар, жакындыгы, арачылык кылуусу, иштери канчалык керек экенин дагы көрсөтөт. Дал ушул китептен Тоораттын автору деп эсептелген Муса пайгамбарды тааныйбыз. Либерал сынчылар менен катар эле кээ бирөөлөр бул Муса пайгамбар китептердин автору эмес экендиги эч эле четке кагылган да деши мүмкүн. Жок, Муса пайгамбардын автор экенин четке кагуу Германияда 19-кылымдын жарымында эле башталган. Бирок бул тууралуу талаштар азыркыга чейин жүрүп келет. Дүйнөдө Муса пайгамбардын автор экенин четке какпаган. Тескерисинче аны автор деп тааныган, аны автор деп тастыктаган биз сыяктуу консервативдүү машаякчылар да карбын. Түгүл, жүйүт окумуштууларынын көпчүлүгү бул китептин автору Муса пайгамбар деген пикирде бекем карманышат. Угармандар, көпчүлүгүбүз билгенибиздей, Муса пайгамбар алдыбызга Ысрайылдын лидери катары, Кудай белгилүү бир милдеттерди аткаруш үчүн койгон адам катары чыгат. Башталыш китебинин Ыбрайым, Ыскак жана Жакып аттуу патриархтар менен, Жакыптын уулдары сыяктуу адамдар менен таанышканбыз. Жакып пайгамбардын уулдарынын ичинен Жусуп пайгамбардын баяны өзгөчө орунга ээ. Мисирден чыгуу китебинде болсо алдыбызда Муса аттуу улуу адам, чынында эле улуу адам. Бирок Муса пайгамбардын дагы, бул окуялардын башка баардык катышуучуларынын дагы бейнесинен жогору турганы Кудайдын бейнеси. Албетте, Мисирден чыгуу китебинин, негизи эле бүтүндөй ыйык жазуунун баш каарманы, угармандар, Кудай өзү. Балким бирөөлөр Мисир кайдан чыга калды? Эмне үчүн эл кулчулукка түштү деши мүмкүн. Ысрайылдыктардын Мисирге кантип барып калганы албетте биздин эсибизде. Эсиңерде болсо, Жусуп пайгамбардын баянынын анын бүтүндөй үй бүлөсү, атасы жана бир туугандары урук тукуму менен Мисирге көчүп барганын, алгач бир туугандары Жусупка эгинге келишкенин, бирок аны тааныбаганын, бара-бара Жусуп өзүнүн ким экенин аларга айтканын. Мына, ушул баянды биз силер менен бирге бир нече убакыт мурда талкуулаганбыз. Ошентип арадан убакыттар өтө берди. Жүрүп отуруп бир кезде алдын ала айтылган нерсе болду. Ушул жерде өзөккө учур бар, угармандар. Бир кезде алдын ала айтылган нерсе аткарыла баштады.
Мисирден чыгуу китебин ачаардан мурда угармандар. Башталыш китебинин 15-бөлүмүнүн 13-14 аяттарын окуп көрөлү. Бул жерде Кудайдын Ыбрайым пайгамбар менен жолугушуусу сүрөттөлөт. Анда окуйн. Ошондо Теңир Ыбрайымга мындай деди: билип ал, сенин укум тукумуң бөтөн жерде келген эл болот. Аларды кул кылып 400 жыл эсишет. Бирок мен аларды кул кылган элди жазалайм. Ошондо алар ал жерден көп мал мүлк менен чыгышат. Тактап айтканда, Мисирден чыгуу китеби Кудай тетиги Башталыш китебинде берген убаданын ошол кезде Ыбрайым пайгамбардын тушунда берген пайгамбарчылыктын аткарылышын көрсөтөт. 400 жыл кулчулук. Мына, ушул өзгөчө доор. Ал эми ошол доордун соңунда бата. Башталыш китебинин 46-бөлүмүнүн 1-аяттан 4-аяттарынан биз кездештире турган дагы бир маанилүү жагдай бар угармандар. Анда мен ошол жакты окуйн. Башталыш китебинин 46-бөлүмү 1-аяттан 4-аятка чейин. Ошентип Исраил өзүнүн баардык мал мүлкү менен жолго чыгып, Бейершебага келди да, атасы Ысқактын Кудайына курмандык чалды. Ошондо Кудай Исраилды түнкү көрүнүштө Жакып, Жакып деп чакырды. Ал мен угуп жатам деп жооп берди. Кудай ага мындай деди: мен Кудаймын, атаңдын Кудайымын. Мисирге баргандан коркпо. Анткени ошол жерде мен сенден улуу эл жаратам. Мен Мисирге сени менен барам. Мен сени ал жерден кайра алып чыгам. Жусуп сенин көзүңдү өз колу менен жабат. Угармандар, ошентип Жакып пайгамбар анын урук тукуму бир кезде Ыбрайым пайгамбарга берилген убадага таянып, анан Кудай Жакып пайгамбардын өзүнө түздөн түз берген дагы бир убадага таянып, Мисирди көздөй барган. Менимче, бул кандай болорун, бул убадалар кандайча аткарыларын Жакып пайгамбар толук деле түшүнбөсө керек. Бирок угармандар, тил алчаактык деген Кудайдын убадаларынын кантип аткарыларын ийне жибине чейин билбесек дагы, ага карабастан Кудайдын артынан ээрчүүгө даяр турганыбыздан көрүнөт. Сенден улуу эл чыгарам деген убада, укум тукумуңду көбөйтөм деген баталуу убада ошол учурда берилип, Мисирден чыгуу китебинде аткарылган. Ошентип угармандар, Мисирден чыгуу китебинин 1-бөлүмүнүн 1-аяты мындай деп башталат: Жакып менен бирге өз үй бүлөсү менен Мисирге келген Исраил уулдары булар. Анан Жакып пайгамбардын уулдарынын ысымдары аталат. Ошентип 5-аятта Жакыптын тукуму 70 адам эле Жусуп Мисирде болчу дейт. Ошентип угармандар, 70 адам Мисирге көчүп барган. Бир караганда бул 70 адам деле аз эмес, бирок өтө көп эмес дагы. 6-7 аятта кийин Жусуп да, анын бир туугандары да, ошол муундун адамдары да көз жумушту. Бирок Исраил уулдары укумдап көбөйүп, күч алып, Мисир жерине толушту. Угармандар, эсиңердеби? Биз Башталыш китебинин 1-бөлүмүнүн укумдап көбөйгүлө, жер бетин толтургула деген аятты окуганбыз. Дал ошонун өзү аткарылып, Кудайдын убадасы дагы орундалып жатат. Исраил уулдары укумдап көбөйүп, күч алып, Мисир жерине толду деген сөздү окудук. Кудайдын батасы мына ушул эмеспи? Исраилдыктар канча баш эле? Жыйынтыгында алар канча болду? Жогоруда окуганыбыздай, Мисирге 70 адам эле кирген болчу. Чыкканда ал жактан канча адам чыкты? Бул боюнча дагы чындыгында ар кандай ойлор айтылып келет. Машаякчылык чөйрөдө кеңири белгилүү, кадыр барктуу адамдардын чыгарган гипотезаларынын негизинде мен ысрайылдыктардын саны 1.200.000 адам болгон деп айта алам. Кээ бирөөлөр буга таң калышы мүмкүн. Анткени башка дагы ойлор бар. Башка дагы көз караштар бар. Угармандар, эмне үчүн ушундай көз карашты экенимди? Эмне үчүн алардын санын 1.200.000 деп жатканымды азырынча мен түшүндүрбөйм. Ооба, бул чынында көп. Сандар китебине жеткенде угармандар, Сандар китебинин эң башында Исраил уулдары тууралуу биз кененирээк сүйлөшөбүз. Мына, ошондо эмне үчүн ушундай санды айтып жатканыбызды негиздеп көрсөтүүгө убактыбыз болот. Азырынча болсо менин пикиримди 1.200.000 деген санды эстеп калгыла. Анча-мынча алымча кошумчасы менен ушунча адам Мисирден чыккан. Бул аялдар менен балдарды кошо санаганда. Эгер аялдар менен балдарды эсепке албаса,
Албетте, анда ал аз болмок. Элдин саны мына ушунча көбөйүп, мына ушундай өскөн. Андан сырткары Мисирден чыгуу китеби жөнүндө дагы бир нерсени белгилей кетүү керек. Либерал изилдөөчүлөр чыгуу китебинде карама каршылыктар бар. Чыгуу китебинин айланасында дагы каршы пикирлер бар деп айтып, бизге чабуул жасаганды абдан жакшы көрүшөт. Биз бүгүн Башталыш китебинин 15-бөлүмүнөн дагы окуп кеттик. Бул тууралуу бир канча жолу дагы айттык. Ысрайыл уулдары 400 жыл Мисирде кысымчылыкта болгонун дагы айттык. Ушул эле сан Степандын насаатында да кайталанат. Элчилердин иштери китебинин 7-бөлүмүнөн бул аятты окуйбуз. Кудай ага, сенин тукумуң жат жерде келгин эл болот. Аларды колго айландырып 400 жыл кысымга алышат деди деген сөздөрдү окуйбуз, угармандар. Бул жердеги 400 жылга жакын деген сөздөргө көңүл бурсаңар. Алымча кошумчасы менен 400 жыл. Ыйык жазуу бул жерде бизге так датаны берүүнү максат кылган эмес. Бул жерде 400 жылдын тегереги. Ошентсе дагы бизди ушул нерседе дал келишпейт деп күнөөлөгөндөр көп. 400 же 430 жылга созулган Мисир колчулугу. Менимче бул суроонун жообун биз элчи Павылдын Галатиялыктарга жазылган катынан 3-бөлүмүнүн 16-17 аяттарынан дагы табабыз. Элчи дагы ушул тарыхый окуяга кайрылган. Бирок ал бул тууралуу мындай деген. Окуйлу. Бирок убадалар Ыбырайымга жана анын урпагына берилген. Кудай Ыбырайымга көптүк түрдө сенин урпактарыңа деп айткан эмес. Сенин урпагыңа деп бирөө жөнүндө, башкача айтканда Машаяк жөнүндө айткан. Мен бул нерсени айткым келет. 430 жылдан кийин келген мыйзам Кудай тарабынан алдын ала бекитилген келишимди жокко чыгарбайт. Демек убада өз күчүн жоготпойт. Угармандар, карасаңар, мыйзам 430 жылдан кийин пайда болгон. Башкача айтканда, ысрайылдыктар Мисирден чыккан учур менен мыйзам толук берилген учурдун ортосунда дагы жылдар өткөн. Онусуят эле эмес, мыйзам толугу менен. Биз чыгуу жана Левилер китептеринен көргөн толук мыйзам. Демек 400 жыл Жакыптын Мисирге көчүп барган учурунан баштап, Ысрайыл эли Мисирде сан жагынан абдан көбөйүп, андан кийин Мисирден чыккан учуруна чейин камтыйт. Андан ары дагы 30 жыл. Бул чөлдө өткөн убакыт. Бул убакыт Кудай Муса пайгамбар аркылуу берген мыйзамдын толук бойдон берилиши үчүн болгон. Мына ошентип угармандар, 400бү же 430бу дегенди биз ушундайча тактай алабыз. Бирок ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Чыгуу китебиндеги даталарга өтө эле догматикалык мамиле кылган машаякчы насаатчылар дагы бар. Эки негизги система, эки негизги хронология бар. Ар бир системанын, ар бир хронологиянын варианттары бар. Кимдир бирөөнүн өз хронологиясы дегендей, кайрадан эле алымча кошумчасы менен. Кээде ошол алымча кошумчалар өтө маанилүү болуп калат. Бир учурда мен дагы ушул хронологиялардын бирин жактаганга аракет кылчумун. Бирок азыр бул жерде так датаны көрсөтүш андай деле маанилүү эмес деген тыянакка келдим. Ыйык жазуу азыр биз элестеткендей, биз түшүнгөндөй тарых китеби эмес. Эгер биз азыркы учурда тарых боюнча экзамен берип жатсак, даталарды так айтышыбыз керек болот. Мисалы, Искендер Зулкарнайнды Борбордук Азияга болжол менен Машаяк төрөлгөнгө чейин 400 же 300 жылдары келсе керек деп айта албайбыз. Бул суроодо так датаны атоо талап кылынат. Бирок ыйык жазуунун авторлорунда андай милдет болгон эмес. Так датаны аныктап чыгууга аракет кылсак болот. Азыр деле дал ошону кылып жатабыз. Бирок бул тууралуу догматикалык негизде бекем ынаным менен айтуунун кереги жок деп ойлойм. Анын үстүнө чыгуу китебинде догматикалык негизде ынанымдуу түрдө айта турган башка темалар абдан көп. Ошол темалар Кудай сөзүн түшүнүшүбүз үчүн алда канча маанилүү. Азыр ошолордун бирине токтолмокчубуз. Биз чыгуу китебинин 1-бөлүмүнүн 7-аятындагы бирок Ысрайыл уулдары укумдап көбөйүп, күч алып, Мисир жерине толушту деген сөздөрдү жогоруда окудук. Андан ары Мисирде Жусупту билбеген жаңы падыша такка отурду дейт. Ушул жерден угармандар, биз 1 мүнөткө токтойлу. Жусуп пайгамбардын баянындагы негизги учурлардын бири эсиңердеби? Эмне үчүн Мисирдин фараону аны оңой эле кабыл алган? Фараон ага тез эле кызмат ордун берген. Болгондо да
кандай орун, Ооба, көпчүлүгүбүз билгенибиздей, фараон өзүнөн кийинки эле орунду берген. Дал ошол учурда Мисирде Гексостор династиясындагы фараондор бийликте турганын дагы айтканбыз. Гексостор алар көчмөндөр болгон. Аны менен катар теги түбү семиттер болгон. Алектенген иштери боюнча дагы, каны боюнча дагы алар Ысрайыл уулдарына, бүтүндөй Ысрайылга жакын болушкан. Ал гана тургай, алар Башталыш китебинен окуганыбыздай угармандар, мисирликтер үчүн жийиркеничтүү эсептелген мал чарбачылык менен дагы алектенишкен. Гексостор династиясынан чыккан фараон Жусупту анын бүтүндөй үй бүлөсүн өз туугандары сыяктуу кабыл алган. Жусуптун алдында баардык эшиктер ачылган. Жакып пайгамбардын уулдары, Жусуп пайгамбардын бир туугандары мал багууга эле активдүү катышпастан, байыркы Мисирдеги бүтүндөй мал чарбачылык системасын калыпка салып, өнүктүрүп беришет деген түшүнүк менен кабыл алынган. Бул фараонго жаккан. Фараон үчүн алар өз кишилер болгон. Бирок угармандар, ошол Ысрайыл Мисирде жашаган 400 жыл ичинде фараондун династиясы өзгөргөн. Гексостордун ордуна теги түбү мисирлик фараондор бийликке келишкен. Бүгүнкү күндө бизге аты таанымал Рамсес, Тутанхамон сыяктуу фараондор ошолордон. Бул таптакыр башка династия, таптакыр башка адамдар. Ушул жаңы фараондор үчүн Жусуп дагы, анын урпактары дагы, ушул семит адамдар дагы эми чоочун. Алар мурдагыдай өз киши эмес. Бул жаңы муун. Алардын жашоого көз карашы дагы жаңыча. Жаңы фараон Жусуп пайгамбарды билбеген адам экендигин окудук. Балким Жусуп пайгамбар тууралуу ал уккандыр, бирок аны түшүнгөн да кабыл алган да эмес. Мына ошентип муундардын алмашуусу, бийликтеги адамдардын алмашуусу, керек болсо кумирлердин алмашуусу бүгүнкү күндө дагы чыгуу китебиндегиден алда канча тез болууда. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Угармандар, сөзүбүздү улай турган болсок, 20-25 жыл мурдагы белгилүү саясатчылар ким болгону эсиңердеби? Бул жерде мен алардын аты жөнүн атабай эле коеюн. Анткени бул маектерди биз азыр жаздырып жатканыбыз менен силер буларды канча жылдан кийин угасыңар мен билбейм да. Балким силер бул уктурууну уккан кезде арадан дагы 25 жыл өтүп кеткен болот чыгар. Ошон үчүн менин суроомо жооп берип жатып, ошол кездеги белгилүү саясатчылардын атын аташыңар мүмкүн. Ошондо дагы эсиңерде калса. Азыркы учурда саясатчылардан кийин эле эстрада ырчылары дагы көп эстелет. Теле радиолор аркылуу, дагы башка ыкмалар аркылуу алардын ырларын кайра-кайра угуп турууга болот. Ошентсе деле алардын арасынан деле саналууларынын гана аты жөнү эсте калат. Мен азыр 90-2000 жылдардагы учурунда абдан белгилүү болгон эстрада ырчыларынын аттарын аташым мүмкүн. Бирок азыр аларды эч ким деле эстебейт. Же эстегендер аз. Чындыгында адам өтө тез унутат экенбиз. Биз тез унутабыз. Ошентип угармандар, бир кезде Мисирде эле эмес, дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Жусуп пайгамбар дагы унутулуп калды. Айткандай эле, эгер биз балдарыбызга, биздин неберелерибизге Ыйса Машаяк жөнүндө айтып бербесек, куткарылуу баянын аларга айтып бербесек, аларды Кудай менен, Кудайдын иштери менен тааныштырбасак угармандар, Кудайдын адилеттигин аларга конкреттүү түрдө көрсөтүп бербесек, анын баары унутулуп калат. Көптөн бери машаякчы болуп жүргөн адамдар буга ичинен каршы болушу мүмкүн. Эмне үчүн бул тууралуу айтмак элем? Аны ансыз деле баары билет да деп ойлошу мүмкүн. Жок. Аны досторубуз, жакын тааныштарыбыз билиши мүмкүн. Бирок бул баары билет дегенди билдирбейт. Андан бетер жаш муундар билбеши толук мүмкүн. Ошентип 9-10 аяттар. Ал өз элине мындай деди: Ысрайыл эли бизден алдаганча көп жана күчтүү болуп кетти. Көбөйүп кетпеш үчүн аларды алдайлы. Антпесек согуш болсо алар душмандарыбызга кошулуп, бизге каршы чыгып, жерибизден чыгып кетишет. Мына угармандар, ушунун өзү мен жогоруда айткандарымдын так далили. Фараондун династиясынын алмашылышы улуттук байланыштардын дагы алмашылышын билдирген. Биз мисирликтербиз, бирок бул жерде ысрайылдыктар да калыптыр. Анан калса алар көп. Булар чындыгында бөтөн уруулар.
Бизден мурдагы Гексос фараондор буларды көчүрүп келип алган экен. Эми буларды эмне кылышыбыз керек? Аларды жөн гана кетирип жиберүүгө да болмок. Көйгөйдүн эмне кереги бар эле? Бирок экинчи жагынан алганда ысырайылдыктар чыгып кетүүгө да даяр эмес. Чыкканда алар кайда барышмак эле? Бул да бир көйгөй. Ал эми кой берип жибергенде эмне пайда? Бул көчмөндөр темселеп ары бери жүрүшөт. Анан келип эле кайра бизге кол салат деп ойлошталар. Мен жакшы тааныган бир жетекчи өзүнүн кеңсесинде кызматкерлер нааразылана баштаганы тууралуу айтып берген эле. Алар жумуш шарттарына, айлык акынын төмөндүгүнө нааразы болуп, жетекчилерин сөз кыла башташкан экен. Ошондо менин таанышым мындай ыкма колдонуптур. Ал эч нерсеге тыюу салбаптыр. Болгону кызматкерлерге мурдагысынан дагы абдан көп жумуш берип салган экен. Анын себеби кайдагы бир сөздөрдү сүйлөп отурганга убактысы калбагыдай кылып, толтура жумуш берип салдым дейт ал. Ошондуктан достор, ошол кездеги фараон колдонгон ыкма азыр деле колдонгон адамдар жок эмес. 12 аят. Аларды канчалык эзген сайын алар ошончолук көбөйүштү. Алар канчалык көбөйгөн сайын мисирликтер алардан ошончолук кооптона башташты. Ооба угармандар, бул жактан окуп укканыбыздай, алар элди эзди. Бирок элдин Кудайдын убадаларынын аркасында көбөйүп жатканын алар түшүнө алышкан жок. Мунун баары Кудайдын убадаларынын аркасында болуп жаткан. Бул жерде эч нерсе кыла албайсың. Кудайга каршы чыга албайсың. Ошентип биз 13, 14, 15 аяттардан биз мындай маалыматтарды окуйбуз. Ошондуктан мисирликтер Ысрайыл уулдарын ырайымсыздык менен зордоп жумушка салышты. Аларды ылай менен кышка салып, ар кандай талаа жумуштарына ырайымсыздык менен зордоп иштетип, алардын жашоосун азаптуу кылып жиберишти. Мисир падышасы Шипра жана Пуя деген аначы еврей кемпирлерге мындай буйрук кылды. Угармандар, бул жердеги ат аталган Шипра деген ат сулуу дегенди билдирет. Ал эми Пуя деген ажайып, эң сонун дегенди билдирет экен. Мына, ушундай аначы кемпирлер болгон. Биз аларды бир караган эле кемпирди элестетебиз. Жок, алардын бири сулуу, экинчиси ажайып жандар эле. Бирок аларга түрү суук, үрөй учурарлык катаал буйрук берилди. Ал буйрук мындай: силер еврей аялдарды төрөтүп жатканда карагыла. Эгерде эркек төрөлсө, аны өлтүрүп салгыла. Эгерде кыз төрөлсө, жашай берсин. Ушул жерден биз 1 мүнөткө токтойлу. Жыйынды көп учурда семиттерге каршы деп күнөөлөшөт. Жыйын еврейлерди сүйбөйт деп, еврей элин жок кылыш үчүн колунан келгендин баарын кылат деп күнөөлөшөт. Жок, жыйын эмес. Антисемитизм илгери эле Мисирде эле башталган. Чыныгы машаякчы антисемист боло албайт. Анткени еврейлер Кудай тандап алган эл. Балким бирөө кантип эле? Орто кылымдарда жыйын семиттерге каршы өтө көп иштерди кылбады беле? Ал тургай Мартин Лютер жашоосунун кээ бир учурларында, кээ бир чыгармаларында антисемиттик көз карашты билдирген эмес беле дейт чыгар. Кеп эмнеде угарман? Ооба, кеп жыйында. Кеп жыйында билим жетишпесе жана жыйын Кудайдын сөзүн түшүнбөсө, анда антисемитизм болорунда. Бирок ошол кезде дагы буга каршы турган адамдар болгон. Ошентип 17 аят. Бирок аначы кемпирлер Кудайдан коркушчу. Ошондуктан Мисир падышасынын айтканын кылбай, балдарды тирүү калтырып жатышты. Угармандар, алардын Кудайдан коркушуна көңүл буралчы. Бул чынында өтө маанилүү жагдай. Ошол себептен алар балдарды тирүү калтырышкан. Анда 17 аяттан 20 аятка чейин окуйлу. Мисир падышасы аначы кемпирлерди чакырып алып, эмне үчүн мындай кылып жатасыңар? Эмнеге балдарды тирүү калтырып жатасыңар деп сурады. Аначы кемпирлер фараонго: еврей аялдары мисирлик аялдардай эмес экен. Алардын ден соолугу чың экен. Ошондуктан алар аначы кемпирлер келгиче эле төрөп коюп жатышат деп жооп беришти. Бул үчүн Кудай аначы кемпирлерге жакшылык кылды. Эл болсо көбөйгөндөн көбөйүп, абдан күч алды. Ооба угармандар, жогоруда айтканыбыздай, булардын баардыгы Кудайдын өзгөчө планында камтылган жандар эле. Ал эми Кудайдын планын өзгөртүүгө канча аракет кылышса дагы өзгөртө алышкан эмес. Анткени Кудайдын планын өзгөртүү мүмкүн эмес. 21 аят. Аначы кемпирлер Кудайдан корккондуктан Кудай алардын үй бүлөсүнө батасын берди. Угарман,
Бул аяттагы чындык дагы өтө маанилүү. Ким болсоң дагы, кимге иштеп берип жатсаң дагы Кудайдан коркосуңбу? Эң негизги суроо ушул. 22 аят. Ошондо фараон өз элине мындай деп буйрук берди: еврейлердин жаңы төрөлгөн эркек балдарын дарыяга ыргыткыла, ал эми кыздарын тирүү калтыргыла. Машаякчылыкты сындагандар Кудай Ысрайылды Мисирден алып чыгаарда мисирликтердин тун уулдарын кандай гана ырайымсыздык менен кырган дешет. Бирок эмнегедир ал сынчылардын эч кимиси Мисирден чыгуу китебинин 1-бөлүмүнүн 22 аятына көңүл бурбайт. А силер достор, эмнени сепсең ошону оросуң деген мыйзамды унуткан жоксуңарбы? Ооба, бул нерсе ар бирибиздин эсибизде деп ишенем. Азыр болсо биздин убактыбыз соңуна келип калгандыгына байланыштуу угармандар, сиздер менен коштошкону турабыз. Биз болсо сөзүбүздү келээркиде дал ушул жерден улантабыз. Ага чейин аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгап, өзүнө жакындата берсин жана өзүнүн чындыктарын ар бирибизге ача берсин деп сиздер менен коштошомун. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернон Макгинин материалдарынын негизинде даярдалды.